Бұл біз оқыған ат-тахият. Бұл Ибн Масуд ат-тахияты. Ат-тахият Ибн Умардан, Ибн Аббастан bir qancha rivoyatlari var. Biroq ушуну гана айтабыз, biz башканы айтпайбыз. Эмне үчүн? Bir qancha себептери бар. Ат-тахияттардын риваяттарынын ичинен эң күчтүү риваяты Ибн Масуддун риваяты. Хадис илими боюнча сахих даиф дегенде сахихтердин даражасы бар да. Эң күчтүү риваят Ибн Масуддун биз ханафилер окуган ат-тахият. Экинчиси, мунун ичинде башка ат-тахияттарда мааниси бар. Карагыла, бу жерде айтылат да, ат-тахияту лиллахи вассалавату ват-таййибат деген ва дегендер бар. Кейбір ат-тахияттарда ат-тахияту лиллахи ас-салавату ват-таййибат деп ва дегени жок. Ошол ва дегени сөзгө маани берип көрүп берет. Эгерде ат-тахияту лиллахи ас-салавату ват-таййибат десе, анда ас-салават ат-таййибат дегендердин бардыгы тахият дегендин сыпаты гана болуп калат. Демек Аллага бир эле мактоо айтылган болот дагы, калганда ошону дечип кете берген болот. Эгерде ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибат десек, ва деген жаңы сүйлөмдүн башталышы болот дагы, Аллах Таалага 3 рет мактоо айтылган болот да. Ат-тахият лиллахи вас-салават лиллахи ват-таййибат лиллахи деген мааниси бар. Дагы бир нерсеси, мына ушул Ибн Масуд риваят кылган башка сахабаларга караганда пайгамбар менен көбүрөөк жүргөн. Ибн Аббас риваят кылган ат-тахиятты шафилер алышат. Алар айтат да, Шафи айтат. Не деп айтат алар? Ибн Хаджар Асқалани айтат, не деп айтат? Ибн Аббастын риваяты дейт. Ибн Масуд ханафилер кармаган риваяттан бир аз алсызыраак дейт. Бирок Ибн Аббас Ибн Масудка караганда афтак көбүрөөк фикхти көбүрөөк билет, динди көбүрөөк түшүнөт деп ошентип карманышат алар. Биз суу кечпейт деп айтабыз. Ибн Масуд Ибн Аббастан афтак деп айтабыз. Себептеги Ибн Масуд пайгамбар менен көп жүргөн, Ибн Аббас бала кез болчал убакта. Туура Ибн Аббастын маалыматы көп бар. Пайгамбар ага дуа кылган, анын фазилети бар. Бирок Ибн Масуд менен теңеше турган эмес. Биздин пикирибизде Ибн Масуд Ибн Аббастан афках деп айтабыз биз. Жана башка көптөгөн риваяттар менен биз мына ушул ат-тахиятты гана окуйбуз. Бахру Раифтын автору айтат, ушул Ибн Масуддун ат-тахиятынан башка ат-тахиятты окусаң күнөө болот, макру тахрими болот деп айтат. Бирок бир эле алымдын сөзү, көпчүлүк алымдардын сөзү, эң жакшы ушул Ибн Масуд ат-тахиятын оку, анан бирок кайсарланып башка ат-тахиятты окуйм десең, ага деле макул, бирок бул жакшыраак деп айтабыз. Көрдүңөрбү, кээ бирлер келип бизге муну оку, ат-тахияттын андай, мун жок андай эмес. Биздин ат-тахият баарынан жакшы. Неге? Баарынан күчтүү, баарынан афках, анан мааниси дагы баарынан бекем болуп атат тууганы. Bir qancha sebeplerden olan biz uşul ат-тахиятыга калган токтолгонбуз, калганга токтолгон эмеспиз. Ушул жерде туура келет. Biz ушуну алдык, калган алган жокпуз деген кыска сөздүн мааниси эмне үчүн десе, муну себеп. Эми азыр биз убакыт аз болгончо айтпай турам, болбосо муну китеп Фатхул Мулхим. Алып том ушундай. Бул жарымы Такы Усманидин өзүнүкү, жарым атасыныкы. Мен ушул китеп боюнча мынакей мына кызыл сары болгондордун бардыгы мына бuyakta белгиленип турат. Мына ушул эмне үчүн ушул эмени гана биз карманабыз, башканы карманбай, ушул ат-тахият карманабыз дегендин далилдери туугандар. Эч бир нерсе жөн болбойт. Жөн эле айтып койбойт бир нерсени. Кээ бирлер айтышат да, ханафилер хадис билбеген үчүн ушинтип кылып коюшкан. Абу Ханифа пикиринен айтып койгондор. Абу Ханифа бир сөз эмес, бир тамганы дагы өзүнөн айткан эмес. Аятка же хадиске негиздеген. Зулпукар Сапанов деген бир журналист бар. Бүгүн журналисттер кичине сөгө турган экен. Ошол ордого да макала өткөндө жазып атат. Чубагажы макала жазып атат, антип атат, ментип атат. Абу Ханифанын сөзүн жазбастан башка жана имамат боюнча сөз. Абу Ханифанын сөзүнүн бардыгы эле Ханафи мазхабында эмес турганы. Абу Ханифанын сөзү Ханафи мазхабтын 3/1 гана толуктайт, болбосо калганы биздик академиялык мазхаб.
Bir qancha olimlar var. Ayerda Hasan bin Ziyad Lu'lu'i var, Abu Yusuf var, İmam Muhammad var, İmam Tahavi var, İmam Karhi var. Köptөгөн olimların sözlerinden gelet al жерде. Болгону Ханафи Абу Ханифага урмат болгон үчүн гана ошонун атында медресе таандык болгону болбосо бул bir qancha жамааттар бар. Аны көптөр түшүнбөйт. Ханафи мазхаб десе эле bir адамды сөздөп жок андай эмес. Андай эмес. Ханафи мазхабты билбегендер туура эмес сүйлөй беришти ошентип. Muttafaqun aley, mına uşul bizdin attahiyatımız bu muttafaqun a. Andan keyin de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh dep aytsın deydi. Göğülük beremin, albatta Allah Taala'dan başka ilah, başka bir daha Kudaylık makamga layık emes, ibadatga tatыктуу emes. Jana göğülük beremin Muhammed paygambarыбыз Allah'tın kulu jana elçisidir. Summa andan keyin Summa letahayyar mined duai a'jabahu ileyhi. Allah Taala'ga jaga turgan, özüne ыңгай келе турган дуаны сура дейт. Демек, аттахият окугандан кийин салават окуп анан дуа кылабыз го. Ошол дуа мына ушул жерде Бухари Муслим менен негизделет. Дуа кылганда Кур'ан-ы Каримде бар дуаны, же пайгамбардын сүннөтүндө бар дуаны карма. Al-adiyya ma'sura asır болгон, iz калып келген, айтор китепте жазылынган, Кур'ан менен сүннөттө зикир кылынган дуалардан дуа. Ыктыяр сенде. Kalasan Rabbana atina fid dunya hasanan ayt. Kalasan başka duanı ayt. Aytır Kur'an-ı Kerim'de, ce Peygamber'in hadisinde gelgen dua olsun. Kalasan duanı uzartıp ayt. 5-6 dua koş kalasan. Kalasan yarım saat dua koş. Al sana ihtiyar. Özün jakkanın tanda alıp durup, summa yad'uhu oşoga dua kılsın deydi.